Акылбек мырза, ассаламу алейкум. Кудай буюрса, ушул жашынакай заманбап клиникага биз куш келдик. Абдан мекендештердин жетишкендигин көрүп алып сүйүнүп отурабыз. Ошо клиника качан ачылды? Саламатсызбы, Кубаныч мырза? Куш келипсиз. Бул клиниканын ачылганына негизи клиника көп жылдан бери эле функционировать этип келет. Примерно бир 7-8 жылдан бери. Бул клиниканын ээси болгонубузга, бул клиниканы алганыбызга примерно бир 10 күндөй болду. 10 күндөй болду. То есть демек кыргыз мекендештер дагы ушул жетишкендикке ийгиликтер жаратып, заманбап клиника ачканга кудурети жетип калыптыр. Буюрса ошондой. Эми мен өзүм практикаман эмнетип айтып кетсем болот. Негизи Москва шаарында, Москва областында плюс-минус 100 же 100дөн ашыгыраак кыргыздардын клиникалары бар. Ошолордун ичинде бир 9-10 жылдан бери биз да эмгектенип келебиз. Клиникаларды ачып, иштетип, бейтаптарга жардам көрсөтүп, кеңешибизди берип, клиниканын көбүнчө 4-5 направленияда иштешет. Ушул күнгө чейин. В основном это акушерство, гинекология. В основном это ультразвуковая диагностика, хирургия, урология, процедурный кабинет дегенче. Коллегалар менен кеңешип отуруп, клиниканы чоңойтойлу, биздин мекендештерге, негизде бейтаптарга дарыланган мүмкүнчүлүгү көбүрөөк болсун деп, ушул заманбап клиниканы алып ишке ашырганга аракет кылып атабыз. То есть клиниканын өзгөчөлүгү эмнеде? Буга чейин айтып кеткен клиникалар ушул 4-5 направленияда иштей турган болсо, бул клиниканын примерно бир 15-20 чакты направлениялары бар, да? Это редкие специальности, это маммология, онкология, травматология, хирургия, урология, неврология деген жана көп направленияларга ээ болгон клиника. Демек, ошол клиникада болгон бардык жааттардын баары биз мекендештерге тиешелүү болсо керек, мекендештерге доступный болуш керек. Биринчи максатыбыз ошо биздин кыргыз мекендештерге жашынакай шарт түзүп берүү азыр. Дарылануусуна. Себептен азыр ОМС обязательно медицинское страхование алган күндө деле мамлекеттик поликлиникалардын көп жерде чектөө коюп койду тилекке каршы биздин Кыргызстандын жарандарына. Ошон үчүн өзүбүздүн клиника ачылып, ошо өзүбүздүн мекендештерге барып, кыргызча консультация алганы аябай жакшы болуп атат. Негизде ошо кыргыз мекендештерге ушул клиникага кудай буюрса кардар болуп кирип, эч ким оорубай эле койсун, бирок сактыкта кордук жок деп коет. Көп мекендештер келсе, кандай жеңилдетүү шарттарын кылып бере алабыз биздин мекендештерге, өзүбүздүн жарандарга? Кубаныч мырза, негизи айтканыңыз туура. ОМС деген бул жакшы нерсе. Көп эле кишиге доступный болуп калды, в том числе кыргыз жарандардын деле. То есть официальный трудоустройство болгон болсо эле работодатель ОМС бергенге милдеттүү. Бирок бул нерсенин как вторая сторона монеты бар дейт го, экинчи жагы дагы бар. В условиях рыночной экономики өкмөт дагы, видимо, экономдоого ошол жол койгон. Ошондуктан поликлиника шартында өз убактысында жардам ала албай калышы мүмкүн пациент. Толук кандуу, толук объемда жардам ала албай калышы мүмкүн. Ошол максатта дагы ушул клиниканы иштетип баштаганбыз. Өзүңүз айткандай, клиниканын расценкалары достаточный. Бир гана биздин кыргыз мекендештерге эмес, ошондой эле орус мекендештерге деле клиниканын шарттары, баалары шарттарына жараша каралган ушул бааларчы. Анын сыртында көптөгөн акциялар бар. Баягы чектелүү бир убакыттын ичинде эмес, на постоянной основе в течение года скидкалар бар. 30-40, вплоть 50%ке чейин. То есть скидкалар, шарттар каралган. Ошондуктан ойлойм, биздин мекендештер, биздин бейтаптар эми, конечно, эмне деген үмүттөбүз, бир оору болбой эле койсун. Жеңил оорулар менен келсин, бат айыгып кетсин дегендей. Бирок ага карабастан оор бир маселе менен келсе дагы клиникада оор пациенттерди да карап, бутка тургузганга, обследование кылып, лечение назначение кылганга шартыбыз буйруса бар. Бул клиниканы азыр бир сыйра обзор кылып көрүп чыктык. Анан кийин эң жакшы жери аябай обширный, бүт тармактуу.
дарыланса болот экен да. Вот хирургиялык операция жасоочудагы кабинет каралган экен. Бул көп жана сиз айткандай 100дөн ашык биздин мекендештердин клиникасында бирин серин эле болуш керек, бирок менин азырынча мындай силердикиндей клиника көрө элекмин. Биздин мекендештер кайрылса, диаспорадан деп кодовый слово айтса, кандай жеңилдиктерди, акция шарттарды түзүп бере аласыңар? Сиз айтып кеткендей эле, эгерде Кубаныч аркылуу келдик, кыргыз диаспорасы аркылуу келдик дей турган болсо, 10% скидка кылынышы мүмкүн. То есть от 10%. От 10% дейли. Ушул жана айтып кеткендей эле 30, 40, 50 чейин да барышы мүмкүн, услугасына жараша, кызматына жараша. Биз дагы силер менен иштешкенге кызыктарбыз, себептеген мекендештер бизге дагы ар кандай оорчундуу оорулар менен кайрылып калат, кээде каражаты болбой калат. Ошол себептен бири-бирибизге кызматташып, иштешип, балким ушул бизге диаспора кайрылган оор акыбалдагы мекендештерди силерге жөнөтсөк, балким ушул силер менен взаимовыгода кылып, чоң скидка менен операциясын же болбосо башка леченияларын кылсак, менин оюмча. Себептеген барыбыз чет жерде жүрөбүз, кыргыз деп согот, Кыргызстан деп согот, ураганыбыз Манас, Тугуз, Кыргыз. Ошол себептен силердин клиникадагы бул жааттан диаспорага жардам берет деген ишеничтебиз. Кошумча сөзүңүз барбы? Ооба, Кубаныч мырза, ошол жана өзүңүз айтып кеткендей эле, азыр как раз операционный блокто турабыз. Операционный блокко ээ болгон ушул 100 чакты клиникалардын ичинен мен билгенден бир эле клиника бар. Бир эле клиника бар. То есть биринчилерден болуп, полноценный операционный блок, полноценный операционный ачтык, полноценный операционный менен жумушка баштап атабыз деп айтып кетсем, жаңылышпайм. Анан албетте өзүбүз дагы врач болуп, Россия аймагында примерно 18-20 жылдан бери эмгектенип келебиз. Ар түрдүү шартты көргөнбүз. Анан өзүңүз айтмакчы, кыргызбыз, мусулманбыз, буга чейин деле өзүбүздүн мекендештерге жардам берип келгенбиз, вплоть до бесплатной консультации, вплоть до бесплатного лечения, там 1-2-3 күндүк неотложный состояние менен келип калат пациенттерчи. Анан тем более сиз аркылуу келсе, диаспора аркылуу келе турган болсо, анда с удовольствием баарыбыз адамбыз да, ар түрдүү шартка түшүп калышыбыз мүмкүн. Кудай буйрса дагы жүз көрүп турабыз, ичиңерге ийгилик. Ушул силер жаңы ачкан клиника адресин айтып кетиш керек экен. Адрес болсо ошо метро Кузьминки, Зеленодольская 36, корпус 2, биз азыр дагы камерага жазып коебуз. Мекендештер келип кайрыла берсин. Иштөө мөөнөтү кайсыл убак? Иштөө мөөнөтү эртең менен 8-ден кечки 9-га чейин иштейбиз. Алдын ала жазылып келсе мекендештерибиз андан да жакшыраак болот. Себеби жана айтып кетпедимби, башка клиникалардан айырмачылыгыбыз бул жерде специалисттердин саны көп. Ошондуктан кээ бир редкий специалисттерге запись керек болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан алдын ала бир чалып келсе жакшыраак болот. Жок, чалбастан келе албайбызбы деген суроо туула турган болсо, жок, жазылбастан эле келсе болот. Карайбыз, карабайбыз. Неме эс алып дем алыш күндөрү жок? Жылына практика все-таки медицина частная болгон үчүн жылына ашып кетсе бир 3-4 күн эс алабыз. Бул чоң майрамдарда, жаңы жыл болушу мүмкүн, Курбан айт деген майрамдар. А так выходной жок. Выходной жок. То есть 7 күн 24 саат жумуштабыз буюрса. Рахмат, эл кызматында. Ишиңерге ийгилик кылыңыз. Аман эсен болгула, Кудай буйрса мекендештери көп пайдасы тийген клиникалардан болсун. Рахмат чоң, тынч болуңуздар.